Салам урматтуу достор, бүгүн биз сиздер менен аялдын никедеги ролун карап баштайбыз. Буга чейинки видеодон башталыш биринчи баптан Кудай эркек менен аялды өз бейнеси боюнча жараткандыктан бул экөө тең Кудай алдында бирдей баалуулукка жана тең укукка ээ экендигин көрдүк. Ал эми башталыш экинчи бапка ылайык аялга таандык болгон жардамчы деген сөз бул баалуулугу төмөн дегенди билдирбейт. Тескерисинче бирдей болгон баалуулугу жана укугу бирдей болгон өнөктөш дегенди билдирерин карадык. Ошондой эле 1-Корунтуктар 11-бап 3-аяттан ар бир эркектин башчысы Машаяк, аялдын башчысы эркек, ал эми Машаяктын башчысы Кудай деп жазылган. Демек, алардын баалуулуктары бирдей, ал эми жоопкерчиликтери ар башкача. Күйөө аялынын башчысы, ал эми аялы күйөөсүнүн жардамчысы. Бул аялы күйөөсүнө баш ийиши керектигин билдирет. Бул жөнүндө Эфестиктерге жазылган кат 5-бап 21-23 чейинки аяттарда мындай деп жазылган: Кудайдан коркуу менен бири-бириңерге баш ийгиле. Аялдар, күйөөңөргө Кудайга баш ийгендей баш ийгиле. Анткени дененин куткаруучусу Машаяк жыйындын башчысы болгон сыяктуу эле, күйөө да аялдын башчысы. Бул аяттарга ылайык аялдар күйөөңөргө Кудайга баш ийгендей баш ийгиле дейт. Демек, күйөөсүнө баш ийүү бул аялдын жоопкерчилиги. Бул аялдын ролу. Ал эми күйөөсүнүн ролу ал аялын Машаяк жыйынды сүйгөндөй сүйүшү керек экендигин биз өткөн видеодон көрдүк. Баш ийүү оңой эмес. Бирок бул Теңирдин тапшырмасы. Бул Кудай койгон тартип. Анда мындай суроо жаралат: аялдар күйөөлөрүнө кайсыл деңгээлге чейин баш ийиши керек? Эгерде күйөөлөр аялдарын жаман ишке түртүп жатса, күнөөгө түртүп жатса, же күйөөсү аялын жаман иштерге түртүп ур токмокко алып жатса дагы, алар баш ие бериш керекпи? Албетте, бул учурда биз ыйык жазууга кайрылышыбыз керек. Аялдар күйөөлөрүнө кайсыл деңгээлге чейин баш ийиши керек? Ыйык китепте эки чоң мисал бар. Биринчи мисал бул Даниэлдин достору, экинчи мисал бул элчилер. Даниэлдин досторун карайлы. Ыйык жазууда негизи мамлекет башчыларына, падышаларга баш ийгиле деп үйрөтөт. Бирок Даниэлдин достору падышага баш ийишкен эмес. Анткени Бабыл падышасынын буйругу ал ушундай чоң буркан жасап, ал буркан ал падышанын өзүн билдирген жана ар кимиңер ушул бурканга табын кыла. Сурнайлардын үнү чыкканда ар бириңер ушул бурканга табын кыла. Ким бул бурканга табынбаса, ал күйүп жаткан оттуу, ал күйүп жаткан мешке ыргытылат деген буйрук чыгарган. Бардыгы табынып жатканда Даниэлдин 3 досу табынган эмес. Ошондо аларга келип: силер эмнеге табынбай жатасыңар? Эмнеге падышанын буйругун аткарбай жатасыңар? Дегенде, биз бир гана Кудайга табынабыз. Адамга, анын сөлөкөтүнө, анын кебетесине табынбайбыз. Кудай бизди бул оттуу мештен куткарат. Эгерде андай болбосо дагы, биз өлсөк дагы баары бир падышанын буйругун аткарбайбыз деген. Ошентип алар падышага караганда Кудайга көбүрөөк баш ийишти. Анткени падышанын буйругу Кудай чектеп койгон, Кудайдын осуятынан ашып кеткен. Кудайдын осуятын бузуу болгон. Анткени Кудайдын сөзүндө менден башка кудайларың болбосун, менден башка отко болобу, ташка болобу эч нерсеге табынба деген осуят берилген. Демек алар Кудайдын буйругуна, Кудайдын осуятына көбүрөөк баш ийишкендиктен Кудай аларды кереметтүү жол менен куткарып калган. Ал эми экинчи мисал, элчилер Иса эгебиздин буйругун, тапшырмасын аткарып, Иса жөнүндөгү жакшы кабарды жайылтып жүрүшкөндө, ошол эле Римдин жетекчилери аларга тыюу салып: биз бул ысым жөнүндө силерге эч кимге айтпагыла деп буйрук кылбадык беле? Эмнеге силер бул ысым жөнүндө жарыялап жүрөсүңөр? Дегенде деп куугунтукка алышканда, алар: биз адамдарга караганда Кудайга көбүрөөк баш ийишибиз керек деп
Ыйсанын жакшы кабарын, Ыйсанын тапшырмасын токтотпой уланта беришкен. Аларды түрмөгө камаса дагы алар Кудайдын тапшырмасын аткарбай койгон эмес. Жана алар адамдарга караганда Кудайга көбүрөөк баш ийишибиз керек дешкен. Демек бул үй бүлөгө тиешелүү дагы, аялга тиешелүү дагы. Эгерде күйөөсү аялын жаман иштерге, күнөөлүү иштерди кылууга түртүп жатса, же болбосо ошол иштерди кылыш үчүн ур токмок алып жатса, анда бул учурда баш ийбей койсо болот. Бирок башка бардык учурда баш ийүү менен, эгерде күйөөсү Кудайга баш ийбеген адам болсо дагы, бирок аялдар күйөөлөрүнө баш ийүү менен аларды утуп алышсын, Теңирге багындыргандай болушсун. Сөзү менен гана эмес, жакшы жүрүм туруу менен күйөөлөрүн утуп алышсын деп жазылган. Ошентип, бүгүн биз аялдын никедеги ролун кыскача жыйынтыктайбыз. Ал эми сиздер аялдын никедеги ролун көбүрөөк билгиңер келсе, бул кантип бекем үй бүлө куруу керек аттуу курстан көбүрөөк биле аласыздар. Ошентип бүгүнкү видеону жыйынтыктайбыз. Эмкиде биз никедеги мамиле темасын карайбыз. Жубайлар бири-бири менен кантип мамилелеши керектиги жөнүндө карайбыз. Эмки видеодон көрүшкөнчө Кудайдын тынчтыгы сиздер менен болсун.